Урматтуу Санкт-Петербург шаарындагы таластык бир туугандар, кымбаттуу мекендештерим. Сиздердин чет жакта эмгектенип жүргөн мекендештердин башын бириктирип, ынтымагын бекемдөөгө багытталган жакшы иш-чара өткөрүп жаткандарыңыздарды угуп, абдан кубанып турам. Тилекке каршы, иш графигине байланыштуу өзүм дагы барып, иш-чараңыздарга катыша албай калдым. Ал үчүн сиздерден кечирим сурайм. Жана ынтымак жолугушуу жогорку деңгээлде өтүп, өлкөбүз үчүн пайдалуу болгон көп орчундуу маселелер талкууланат деп терең ишенем. Урматтуу Санкт-Петербург шаарындагы мекендештер, сиздер өлкөбүздүн өнүгүшүнө эбегейсиз зор салым кошуп келе жатасыздар. Аны жалпы элибиз, анын ичинен парламенттин өкүлдөрү дагы жакшы билебиз. Жогору баалайбыз жана ал үчүн сиздерге ар убак ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бүгүн учурдан пайдаланып, Санкт-Петербургдагы талас биримдиги коомдун айрым активдүү мүчөлөрүнө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ыраазычылык каттарын берип жиберүүнү туура көрдүм. Урматтуу жердештерим, ынтымак жолугушуңар жакшы маанайда ийгиликтүү өтсүн. Сиздер менен өз мекенибизде, сүйүктүү Кыргызстаныбызда аманчылыкта жолугушууну жаратканым насип этсин. Ар бириңиздерге баардык жакшылыктарды каалайм. Ден соолукта болуңуздар.